Биз азыр Манас районунда жайгашкан Киров суу сактагычында турабыз. Учурда бул жердеги чыгып жаткан суунун көлөмү ушул райондогу дыйкандардын талаа жумуштарында сугат маселесин жарыткпастан толук кандуу жетип жатабы, алдыңкы мүнөттөрдө биз билгенге аракет кылмакчыбыз. Алгач эле Киров суу сактагычынын жетекчиси Шыгай Момуналиев Манас райондук суу чарба башкармалыгынын берген өтүнмөлөрүнүн негизинде каналдарга суу бөлүштүрүлүп, дыйкандарга берилген суунун көлөмү жетиштүү деңгээлде экенин билдирди. Уланбек Ершалиев 15 жылдан бери 10 гектар жерге арпа, буудай жана беде өстүрүп Киреше булагын камсыздап келет. Быйылкы жыл кургакчыл жана аба ырайынын суук болгонуна карабастан, талааларга сугат суу өз учурунда берилип, кылкандуу дан эгиндеринин экинчи сугатын бүтүргөнүн айтат. 2008-ден бери Эрмектеп ушул дыйкан айылда жашагандан кийин эмне кылабыз башка? Мал менен дыйканчылык, арпа тигем, будай тигем, бедем бар, Кудай шүгүр. Арпам уже 2 суу ичип койду. Удайымды 2 суун ичип койду. Бизге поляга, мисалы бул поляга куп кетпейт берге литраж менен да, 150 литр, 200 литр жетет, мисалы бир поляны сугарганчы. Пока талаш тартыш дыйкандар менен боло элек. Манас районунда жалпы 20 100 гектар айдоо аянты бар. Анын ичинен 2000 гектары пайдаланылбаган саздак жерлер. Быйылкы жазгы айдоого 10 330 гектар планга коюлуп, бүгүнкү күндө толугу менен айдап себүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда алгачкы түшүмдөр алынып, сугат иштери жүрүүдө. Бул Кыргызстан айыл өкмөтүнүн территориясында турабыз. Мен кармап турган будай бул Россия Федерациясынан келген, айыл чарба министрлиги аркылуу Россия Федерациясынан келген үрөндөрдөн да. Бул Алексеевич сортундагы үрөн. Россия Федерациясынан келип 3 жылдык мөөнөткө кредитке берилди. Жалпы район боюнча 50 тонна алып келгенбиз. Элге таратылып берилди. Түшүм буйруса жакшы. Азыр эле көрүнүп атат. Кыргызстан айыл өкмөтү өзү жер шартына байланыштуу июлдун 10-доруна чейин чабылып баштайт да. Манас районунда учурда дыйкандардын талаа жумуштары өз нугунда жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кара беде чөптөрү чогултуп, ал эми дыйкандардын эккен эгиндерине суулар өз нугунда берилип жатат. 715 гектар жалпы жонунан кара беде бар, 660 гектар кылкандуу дан эгиндер бар, 826 гектар жүгөрү бар. Бизде негизи культуранын бүт эле түрү болот да. Перес да себебиз, помидор да себебиз, баарын эле себебиз. Кара беде боюнча айтсак, кара беде эми быйыл түшүмү жакшы эле болуп атат. Почти 1 метр, 2 метр сайын, 1-2 метр сайын эле бүртүктөн жатыр. Суу боюнча, суу биздин айыл өкмөтү эми акыркы точкабыз, бирок суу пока жетиштүү, жакшы эле. Ал эми Баласаруу айылынын суу пайдалануучулар ассоциациясы берилген өтүнмөлөр боюнча суу жетиштүү көлөмдө берилип жатканын айтат. Ал арада интернет айдыгында тараган Манас районундагы сугат суу жетишсиз деген маалыматтар жалган экенин билдирет. Беденин да, будайдын да экин суу бүтүп калды Баласаруу айылында. Азыр калемпирлер, кызылчалар, жүгөрүлөр сугарылып атат. Экинчи немесинде. Экин суулары, үчүнчү суулары. Так биздин өзүбүздүн заявка боюнча калашынча суу алып атабыз ООСтон. Учурда райондо дыйкандарда сугат суу тартыштыгы жаралбаганын Манас районунун акиминин биринчи орун басары Замирбек Курманалиев дагы баса белгилейт. Айрым дыйкандар талаа жумуштарында сууну коромжусуз пайдалануу максатында тамчылатып сугаруу системасына өткөнүн кошумчалады. Өзүбүздөн заявка берген сууларды толук кандуу алып атабыз. Өткөн жумада биртке ушу суулар элдер пробка болгон. Бирок азыркы күндө Кудай буйруса чыгып атабыз. Райондо Кыргызстан айыл өкмөтү экинчи сууду Кудай буйруса кылкандуу дан эгиндерин бүттү. Май биринчи суун бүтүп, экинчи суун баштады. Үч Коргон айыл өкмөтүндө 6 АУП бар, 4 федерацияда бир каналда турат. Дыйкандарыбыз сууду сарамжалдуу пайдаланса, азыркы күндө бүттүгү сугарылып атат. Мына бизде райондо беденин биринчи чабыгы чабылып, жыйналып атат азыркы күндө. Дыйкандарыбыз мындай азыр капельныйга өтүп атат, жаңы келди. Бул капельныйдын бир жакшы жери сууду азыраак алып экономдоп, ногу өстүргөн нелери жакшы болуп атат да. Дыйкандардын мол жана сапаттуу түшүм алуусуна сугат суусу эң башкы маселе. Суу башы болгон Манас районунда жазгы айдоо иштеринде сугат суу көйгөйү жаралган эмес. Учурда талааларга суу жетиштүү көлөмдө жетүүдө. Саймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Манас району.